Assalamu alaikum, hurmatly mekendештер. Men Оренбург областында Сойлецк районында кафе Бишкектин хозяйынымын. Мен атым Алтынбек. Мен силерден суранат элем. Сойлецкиде границанын жээгинде кыргыздар аябай кыйналып атышат. Сиздер Москвадан чыгып аткан, кайсы областтардан чыгып атканыңар бүткүнөрдөн мен сиздерден суранып өтүнүп кетерилим. Мүмкүн болушунча ошол жерде туруңуздарды суранабыз. Бул жакта кыргыздар аябай кыйналып атат. Бул жерде күнөө только водительдер эле эмес, сиздер өзүңүздөрдө да карап көрүңүздөр күнөөңүздөрдө. Кээки водительдер айтып атышат. Эптеп ошол жерге таштап койсок болду деп. Ошондо ошол жерге чейин жетип алсак болду, наржаны өтүп кетет деп. Бирок бул жерден өтө албайсыңар. Ошончалык сиздерден суранабыз. Өтө албайсыңар, өткөзбөйт пока өткөзбөйт. Азыр менде кыргыздар бар, 60-70 кыргыз жашап атат. Ишенсеңер акыркылары колдо жатып атышат, кыйналып атышат. Тамак азыктан коюм, бир аз жардамдар болуп атат, алар неме кылып атат. Атак жатакана жагынан өтө кыйынчылыкта турушат. Ошону өзүңүздөр дагы караңыздар. Бул жака келгендин эч немеси жок. Эгерде граница ачыла турган болсо, обязательно сиздерге дагы биз кабарлайбыз. Сиздерден дагы бир өтүнүч, бул жака чыкпаңыздар. Пока туруп туруңуздар бул жакта. Кайра кууп атат, Оренбург областан чыгарганга аракет кылып, кайра кыргыздарды обратно кууп атат. Келген жамарга кеткиле деген ошондой дагы болгондуктар болуп атат. Омон колдонобуз дегендер болуп атат, ар кандай нерселер болуп атат. Келгендер бардыгы учак жайып тозо албай атат, бүттү жаман көрүп атышат. Ар бир адамды жаман көрүп атат келгендер. Даже деревнядагы, райондогу гостиницаларга кыргыз экенин билсе албай атат. Мен кыргыз экеним, мен батырып атам азыздан. Бул жерде казак, орустар вообще баткызбайт. Кыргыз десе эле албай атат, коронавирус деп эле. Москвадан келгендерди. Ошон үчүн силерден дагы бир суранар кетерим. Келбегиле бул жака, келбей туруп тургула. И водительдер силер дагы көп эле кыла бербегиле. Буларды элдерди ошол жерге чейин апарабыз деп баары ачат, андай жок. Бул жерде бир гана мамлекет чечет. Мамлекет чечсе, анан айтылат, бул деген ачылат деген сөз жалган, пока жакын арада ачылбайт. Келбей тургула, сиздерден суранабыз. Ошол жерде туруп туруңуздар. Мен Алтынбек, кафе Бишкек.